быйылкы кабыл алуу комиссиясы боюнча 17-синде уже толук тастыктоону бүтүрүш керек да. Ошондо баарына эскертип атабыз, тастыктоону дагы кандай кылып туура жүргүзүш керек. Анткени тастыктабай койсо ал уже биринчи турдан чыгып кетет. Кабыл алуу комиссиясынын иши негизи көп биринчи, экинчи тур менен өтүшү мүмкүн. Эгерде биринчи турда баары толук план боюнча толукталса, анда экинчи тур ачылбайт. Бирок жана санариптик эме боюнча кээ бир абитуриенттер адашып калган үчүн орун калып калса, анда экинчи турду биз баштайбыз да. Негизи биздин Алиаскар Токтоналиев атындагы техникумубуздун быйылкы жылкы абитуриенттердин алышы боюнча маалымат айта кетсем, биздики план боюнча быйыл 955 бала алышыбыз керек. Азыркы күнгө где-то уже 70%тен ашып калды, 80-ге жетип калды. Калуучулар онлайн регистрация турганы уже 644 болду. Бизде план боюнча 955. Эң мындай орусча айтканда востребованный специальностьтар баягы бухгалтердик эсеп, банктык иш, ишкана каржысы, салык жана салык салуу, бюджеттик эсеп деген кесиптерибиз бар. Ошолорго аябай калуучулар көп болуп атат. Техникумубуздун репутациясы буга аябай күч болуп атат болуш керек. Анткени келген ата эненин баары силерде окуу жакшы, тарбия жакшы, билимди аябай жакшы жогорку деңгээлде бересиңер деп аябай көп ата энелер ошентип балдарын алып келип атат. Абитуриенттердин ата энелеринин көбү биздин бүтүрүүчүлөр. Бизде ошо 15-16 жыл бүтүп кеткен мурдагы абитуриенттерибизден, бүтүрүүчүлөрүбүздөн балдары келип атат. Династия болуп аябай көп тапшыргандар болуп атат бизде. Министерствонун жобосуна ылайык Едугов KG деген порталында бүт ачык маалымат деген эмеси бар, бөлүм. Ошол жерден ар бир абитуриент өзүнүн шифры боюнча карап турса болот. Канчанчы болуп атат, кандай шансы бар ушул жака өткөнгө. Өзүңүздөр билгендей, бизге кабыл алуу жана орто билимдик күбөлүгү боюнча ошонун орточо баалы менен кабыл алынат. Ошондо кимдин орточо баалы жогору болсо, ошолор бизге тапшырганга мүмкүнчүлүгү чоң болот да. Бизге кызыл аттестат деп коет, кызыл күбөлүк менен аябай көп балдар келип атат, жанагы эмеси менен, отличиясы менен. Андан сырткары мындай орточо окуучусу менен деле көп келип атышат балдар. 9-дан кийин ушинтип билим алып, сразу адистикке ээ болоюн деп балдар өз каалоосу менен келип атышат да. Эми биз ошого жараша, балдардын каалоосуна жараша эми ар бирөөнө ошо үмүт кылган билимин, үмүт кылган тарбиясын, тартибин берип, аябай жакшы, сонун мамлекетке керектүү болгон адистерди бүтүргөнгө баарыбыз жалпы жамаат менен, коллективибиз менен аябай жакшы иштерди жүргүзүп, ошого даяр болобуз буюрса.